Өлкө аймагында катталган кылмыш, кырсык окуяларын, мыйзам бузуу фактыларын чагылдырган телекүзөт көрсөтүүсү назарыңыздарда. Кайгуул кызматкерлери менен жүргүзүлгөн рейд учурунда төмөнкү боз түстөгү Мерседес үлгүсүндөгү автоунаа токтотулган. Текшерүү учурунда тийиштүү документтери жок болуп чыкты. Айдоочу мыйзам жоопкерчилигинен жеңил кутулууга айласында кылып, унаанын ачкычын берүүдөн баш тартты. Бул иш аракетинен эч кандай майнап чыкпасына көзү жеткен соң, коюлган талаптарга баш ийди. Жакынкы айып короосуна унаасы токтотулуп, айдоочуга айып кагазы толтурулду. Gel oturalım, yakın oturalım. Ал эми сиздер көрүп турган ушул эле түстөгү Volkswagen үлгүсүндөгү автоунааны текшерүү учурунда жогорудагыдай эле мыйзам бузуу катталды. Инспекторлор унааны айып короосуна токтотуп, айдоочуга протокол толтуруп беришти. Ал эми бул кара түстөгү Mazda үлгүсүндөгү унааны башкарып бара жаткан жаран патруль кызматкерлерин көрөөр замат из жашырып кетүүгө аракет кылган. Артынан жеткен патруль кызматкерлери текшерип, жыйынтыгында айдоочулук укук берген жана өздүгүн тактаган документтери жанында жок болуп чыкты. Мыйзам талабына ылайык чаралар көрүлүп, өздүгү такталган соң административдик протокол түзүлүп, унаа айып короосуна токтотулду. Gittik mi? Ne? Gel. Haydi. Narkal. Бул күмүш түстөгү Niva Chevrolet унаасын өспүрүм башкарып бара жаткан жеринен токтотулду. Анда айдоочулук күбөлүк гана эмес, жашы жеткендигин тастыктаган жарандык паспорттагы алалеги аныкталды. Жогорудагыдай эле унаа айып короосуна токтотулуп, протокол толтурулган соң, инспекторлор тарабынан түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Не получалось, что вообще, что ли? Сколько лет? 17. 17. А что ездишь? Где паспорт? Сейчас будет из кино. Фамилию скажи. Как? Ахмедов. Андыктан урматтуу ата-энелер, жаш өспүрүмдөрдүн унаа башкаруусуна уруксаат бербөөңүздөрдү суранабыз. Сиздер көрүп турган кара түстөгү BMW автоунаасы айдоочусу мас абалда деген шек менен токтотулган. Айдоочудан спирт ичимдигинин жыты келип жаткандыктан абалын так аныктоо үчүн жакынкы наркология бөлүмүнө жеткирилди. Алкоголь колдонгону тастыкталган соң унаасы айып короосуна токтотулуп, протокол түзүлдү. Нет, за что?
Ал эми бул ак түстөгү Honda унаасын башкарып бара жаткан жарандын ким экендигин аныктаган жана айдоочулук укук берген документтери жанында жок болуп чыкты. Айдоочу кайгыл кызматкерлерине каршылык көрсөтпөстөн мыйзам талаптарына баш ийди. Унаасы жакынкы айып короосуна жеткирилип, өзүнө административдик протокол түзүлдү. Бул боз түстөгү Toyota автоунаасы терезелери караңгылатылгандыгы үчүн токтотулду. Мыйзам талабына ылайык чаралар көрүлүп, жеринен айнектерин караңгылаткан каптам алынып салынды. Административдик протокол толтурулуп, түшүндүрүү иштерин жүргүзүп кое беришти. Ушул тапта 6 жаштагы Баяман аккан оорус менен күрөшүүдө. Абалы күндөн күнгө оорлоп, тамакка табити тартпай, арыктап алсыз. Капыстан келген оору 6 айдан бери ооруканадан чыкпай, дарыланууга аргасыз кылды. Мындай караганда ооруп аткан баладай көрүнбөй, жакшынакай эле болуп отурат, күлүп, ойноп отурат, бирок слабость. Кичине басса эле чарчап калат. Чарчап көтөр деп көтөргүзөт. Анан тердейт түнү менен, ошо опять же слабостька. Түнү менен тердеп кийимин 5-6 жолу алмаштырып чыгам. Химиядан кийин иммунитеттери түшөт, булардыкы иммунодефицит болуп калат экен, лейкоцит полностью түшөт. Анан химия алганда жана веналары күйүп, жукары веналарын таппастан, негизи бул кыйын эле экен лечение кылган. Бала кыйналат экен, көп нерсе жебейт, диетаны кармайт. Бирок балам күчтүү болуп, ушул лечиться этип неме болуп атат, Кудайдан сурап, жакшы болуп кетейин деп өзү да тажады. Тезирээк жакшы болайын деп күндө ошентип атат. Учурда алып жаткан химия терапиянын деле жардам аз эсе. Мындан улам чет өлкөдө дарылатуу муктаждыгы турат. Ага кеминде $100,000 керектелет. Канча эрте дарылоо башталса, Баямандын жакшы болуп кетүү мүмкүнчүлүгү ошончо жогору. Жалгыз бой эне тун баласынын жашап, мурдагыдай күлүп жүрүүсүнө жардам берүүнү суранат. Химия жардам бербей да калышы мүмкүн экен. Эгер жардам бербей калса, пересадка костного мозга кылат. А пересадка костного мозга 100,000, 130,000 болот экен. Мен жалгыз өзүм атасы менен 2 жолго түшкөнбүз, ажырашканбыз. Колуман эч нерсе келбестен, же доктор болбосом, же эч нерсе немем жок болсо, анан ордумда отура албастан ошо элге кайрылып, акча чогултуп, ошо башка жака барып лечение кылып, ушу кылайлы деп аракет кылып атабыз азыр. Акча жаңы эле чогулуп баштады, ошо канча болду? 200 канча болду окшойт. Ошо дагы чогулса эле барып лечениени баштайбыз буюрса. Ар бир тыйын Баямандын кадимки жашоого кайтып келүүсүнө мүмкүндүк берет. Баласын бутуна тургузууга үмүттөнгөн үй бүлө кайдыгер эмес, боорукер инсандардан жардам күтөт. Жардам берүүнү каалагандар көрсөтүлгөн байланыш номуру, эсептер аркылуу каражат которсоңуздар болот.